Мен Мамбетказиева Камкей, Нарын районунун Аккудук айылынанмын. 14 жылдан бери Соңкөл жайлоосунда Нарын району, Актала району, Кочкор районунан келген чабандардын кымыздарын сүзмөлөрүн алып эмгектенем. Ар күнүбүз ушул кезге чейин өзүбүз менен өзүбүз эмгек кылып келгенбиз. 5 августта өткөрүлгөн кымызчылардын фестивали мен үчүн эң жогорку деңгээлде өттү. Ушул фестивалды уюштуруп берген Чүй областынын администрациясына терең ыраазычылык. Бүгүнкү күнү ушул кымызчыларды чогултуп Чүй областынын губернатору Жумагазиев Канат Сагынович кымызчыларды сыйлады бүгүнкү күнү. Сонун маселелерди көтөрүп атат. Кымызчылардын ордосун уюштурууга, дагы кийинки жылы фестивалдар өткөрүү боюнча көп маселелер көтөрүлдү. Ушул администрация өкүлдөрүнө терең ыраазычылык. Буга чейин эч ким бизге көңүл бурган эмес. Биз өтө сүйүнүп атабыз. Администрация өкүлдөрүнүн иштерине ийгилик, терең ыраазычылык. Мен Кудайбергенов Ильич Кемелбекович, ИП Кудайберген ата асыл тукум жылкы чарба жетекчисимин. Кечээки өткөн кымыз фестивали боюнча айта кетсем, өтө жогорку деңгээлде өттү. Кымыз тууралуу айта кетсем, мен Тоос Торой районунун Казарман айылында кымыз кылабыз көп жылдан бери. Кышкысын Ысык Ата районунун Тоос Булак айылында кышкы бейсан уникалдуу кымыз ошо бизде бар. Күздөн баштап жазга чейин кадимки свежий кымыз сатабыз. Кымыздын баалуулугу мына азыр буюрса деңгээли ушундай чогулуштарда, фестивалдарда көтөрүлүп атат. Бул да чек эмес. Элдин, кыргыз элинин кымыздын сүйгөнүн далилдешти. Элдер өтө жогорку деңгээлде колдоп беришти. 5 миңден 10 миңге чейин коноктор келди. Ошол жерде аябай жогорку деңгээлде өттү. Буюрса ошондо Чүй губернатору Канат Сагыновичке да терең ыраазычылык, өзүнүн сөзүндө айтып кетти. Буну менен токтоп калбайт экен, буюрса дагы ушул Чүй өрөөнүндө кымыз фестивалын уюштуруп турам деди. Мен өзүм Чуңкурчак жайлоосунда 16 жылдан бери бейсайм. Көчө өткөн фестивалыбыз аябай жакшы өттү. Ушу губернаторго Канат Жумагазиев агабызга рахмат. Улан Байкеске рахмат ушуну уюштуруп бергенине. Аябай чоң жакшы өттү. Элибиз аябай көп келди, баары ыраазы болуп кетишти. Кудай буйрса, кийинки жылы мындан да чоң өткөзгөнгө, көбүрөөк киши келгенге аракетин кылабыз да. Кийинки да мындан да жакшы болгонго ойлойм, жакшы болот деп. Биздин Канат Байкебизге да чоң рахмат. Көмөк спонсор болуп, бизге жөлөк таяк болуп өткөзүп берди. Ушуну чет өлкөлөрдөн көп кишилер келди тиерден. Журналисттер барды, чет өлкөлөрдөн кишилер келди. Биягы Кыргызстан 7 областынан келди да. Бизге аябай ыраазы болуп кетишти. Бул мелдештин эң негизги мааниси ошол кымыз жасагандарга мотивация да. Биз эмнеге келебиз? Биз ошо келип алып, ким кандай кымыз жасайт экен, кимдин кымызы жакшы экен, кантип үйрөнсөк болот, кимдики жакшыраак экен, эмнесин үйрөнсөк болот деп. Бул бизге мотивация да. Бул бизге өнүгүү.